Борбордук шайлоо комиссиянын алкагында ошондой эле бүт аймактык шайлоо комиссияларында ыкчам чара көрүү координациялык топтор түзүлгөн. Бүгүнкү күндө Борбордук шайлоо комиссиянын ошо ыкчам чара көрүү координациялык тобуна 61 кайрылуу келип түшкөн. Ошол 61 кайрылуунун ичинен 39-у Ички иштер министрлигиндеги маалыматтарды каттоо китепчесинде катталган. 10-у жоруктар жана кылмыштар жөнүндө бирдиктик реестрде катталган. Бир кайрылуу боюнча башкы прокуратура тарабынан аныктама түзүлгөн. 6 кайрылуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы ошондой эле аймактык шайлоо комиссиялары тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынган. Бир кайрылуу боюнча Россия Федерациясындагы Кыргыз Республикасынын элчилигинен Тышкы иштер министрлиги аркылуу жооп келип түшкөн. Ошондой эле 6 маалымат боюнча бүгүнкү күндө аймактык шайлоо комиссиялары тарабынан тиешелүү текшерүүлөр жүрүп жатат. Эми негизинен мондой мүнөздөп кеткенде мыйзам бузуучулар көпчүлүк учурда кээ бирки президенттикке талапкерлердин өкүлдөрү тарабынан мыйзам бузуучулуктар айтылып келген. Анын ичинде кээ бирки учурларда коркутуу фактылары, ошондой эле үгүт иштерин жүргүзгөндө шайлоо мыйзамдарынын бузулгандыгы, ушундай мааниде, ушундай мүнөздө кайрылуулар келип түшкөн.